Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кече күнү жаздын келиши менен биздин айымдарыбыздын эл аралык майрамы болду. Ушул майрам менен дагы бир жолу куттуктайм. Жалпы аял затына бардык жакшылыктарды кааламакчымын. Ушул майрамды утурлай кече күнү Таласка келип, ушу Талас районундагы Кууганды деген бизде айыл өкмөт бар. Ушул жерде биздин эки эгиз карындашыбыз бар экен, өзгөчө карындаштарыбыз бар экен. Ошол карындаштарыбызды келип майрам менен куттуктап, анча-мынча муктаждыктар бар экен, ошол ала келдик эле белектерибизди, ошолорду тапшырып, жакшы куттуктап келдик. Анан ушул видео пост менен мен кайрымдуулук иштерине ар дайым активдүү катышып келаткан биздин командалаш, биздин бир максатты көздөгөн бир жакшы агаларыбыз бар. Ошол инсандарга дагы мындай ыраазычылык айткым келип атат. Руслан Казаков деген агабыз башында турган ушул каржы институттары тармагында иштеген бир топ агаларыбыз ар дайым ушундай сооп иштерге кол кабыш кылып, көмөктөшүп, жардам берип жүрүшөт. Бүгүн ушу агаларыбызга бир ыраазычылык айткым келип атат. Себеп дегенде көрүп атабыз, чындыгында муктаж болгон биздин кичинекей бөбөктөр, ийне карындаштарыбыз абдан көп болуп атат. Ушундай кайрымдуулук иштерди да биз колубуздан келишинче командабыз менен жасап келатабыз. Анын баарын элге айтпай жарыялабай эле мындай аракет кылып атабыз. Анан бүгүн ушу пост менен агаларыма дагы ыраазычылык айткым келип атат. Себеп дегенде анча-мынча болсо дагы бардык маселесин чечпесек дагы ушу чыныгы муктаж болгон биздин кичинекей бөбөктөрүбүздүн жүгүн бир жеңилдетүүгө салым кошуп атабыз. Урматтуу кайрымдуу агалар, сиздерге рахмат. Анан учурдан пайдаланып мен баарыңыздарды дагы бир жолу ушу бир кайрымдуулук иштерге активдүү катышып, алдыда улуу Рамазан айы келатат. Ошо айда дагы бир сооп иштерди жасап, акчаны мындай бир керексиз нерселерге коротууну бир мындай токтотуп, ушу чын эле муктаж болгон ийне карындаштарыбызга жардам берсек абдан жакшы болот эле да. Мен баардык ушу социалдык тармактагы досторумду дагы үндөп чакырып кетмекчимин. Келгиле, колдон келсе ушу бир каражатты туура нукка жумшап, ушундай муктаж болгон биздин ийне карындаштарыбызга бир жардам берсек да. Ассаламу алейкум баарыңыздарга, жакшылыктарды каалайм.